Арбаңыз кадырлуу көрүүчү. ЛТР телеканалында түз эфирде күн маек берүүсү көрсөтүүнү улантат. Бажы кызматы өлкөнүн казынасын толтуруучу негизги органдардын бири. Өткөн жылы мамлекетке бажы төлөмдөрүнөн 157 миллиард сомдон ашык төлөмдөр чогулган. Бажы кызматы ээптин талаптарына ылайык ушул жылдын февраль айынан тартып ачык айкындуу болуш үчүн навигациялык пломбаны киргизүүдө. Навигациялык пломба деген эмне? Ал товарлардын кайсы түрүнө киргизилет жана эмне үчүн керек? Алдыда ушул жана башка суроолорго кененирээк жооп алабыз. Аты жөнүм Бакберди Баязбеков. Бизде конокто мамлекеттик бажы инфраструктурасы ачык акционердик коомунун аппарат жетекчиси Дастан Кубаталиев жана аталган ачык акционердик коомдун стратегиялык өнүгүү санариптештирүү башкармалыгынын IT аналитиги Бактыгүл Тилебалдиева түз эфирде суроолорго жооп берет. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетейин, экранда көрсөтүлгөн WhatsApp номурга суроолоруңуздарды жазып калтырсаңыздар болот. Эфирдин жүрүшүндө түз жооп алууга мүмкүнчүлүк бар. Айтсаңыздар, мынакей навигациялык пломба деген эмне? Кененирээк түшүндүрмө берсеңиздер телекөрүүчүлөргө. Навигациялык пломба бул жөнөкөй тил менен айтканда GPS орнотулган акылдуу кулпу. Бул жүктүн кайда бара жатканы, ичинде эмне жүк, кай жака токтогону, жада калса айдоочунун телефон номери менен баары камтылган ушундай информациялык түзмөк да. Бул навигациялык пломба ушул 22-жылдан бери ЕЭП өлкөлөрүндө ишке ашырылып келген. Мынакей көчө күнү 11 февраль күнү ушул официалдуу түрдө илинүү болду биринчи. Бул баягы транзиттик жолду ачык кылып, жанакындай чек арадан жүктөрдүн өтүшүн жеңилдетет да. Бул жерде турат, мүмкүн болсо телекөрүүчүлөргө көрсөтсөңүз, бул мына февраль айынан баштап бизде колдонулуп баштады. Бул кандай товардын жүктөрүнө колдонулат, жүк ташуучулар буну кайсыл жерден алат? Кененирээк маалымат берсеңиз. Бул навигациялык пломба, бунун 40 сантиметр тросу болот, ачылып жабылат. Бунун аркасында күчтүү магнит орнотулган. Анан биягында GPS иштеп атканын, анан батареянын кубаттуулугун биз бияктан байкап турабыз. Ар бир пломбанын өзүнүн жеке номери, уникалдуу номери болот. Ар бир уникалдуу номер менен ар бир жүктү биздин информационный түзүм бар. Ал жактан кай жакта баратканын карап тура алабыз да. Анан ар бир жүк ташуучу машинада аркасында атайын ушундай пломба илине турган тешикчелер болот. Ошол жака илинет дагы, жабылып, анан биякта күчтүү магнит менен ошол жүк ташуучу машинанын аркасына чапталат. Анан оператор, навигациялык операторлордун жардамы менен бул активация болот дагы и жөнөтүлөт. Түшүнүктүү. Бактыгүл айым, айтсаңыз, бул алгач навигациялык пломба товарлардын кандай түрлөрүнө киргизилет? Биринчиден алкоголдук, тамеки жана санкциялык товарларды көзөмөлдөгө алынат. Бүт маалыматты биздин сайттардан көрсөңүз болот. Аякта мындай тизме бар. Бүт баары жазылуу. Биздин сайтыбызда gti.kg деген грузоперевозки ЕС деген боюнча разделден көрсөңүздөр болот. Бүт тизмек ушул жерде жазылган. Жана мамлекеттик салык кызматына сайтына да кирсеңиз, тизмеги бүт толук жазылуу. Бул навигациялык пломба ЕЭПке мүчө өлкөлөрдө, алгач ошол Белоруссияда, атап айтсак, Орусияда 2022 жылдан баштап киргизилип баштаган экен да. Бул бизде алгачкыларданбы же буга чейин бизде дагы киргизилди беле? Киргизилсе, ал кайсыл товардын түрлөрүнө? Мисалы бизде 2023 жылдан бери Кыргызстан ичинде эле көзөмөлдөө башталган. Кыргызстандын ичинде бүт сыртка чыкпачы. Азыртан баштап бүткүл Евразия экономикалык бирлигинде башталып атат да. Кечэтен баштап башталды. Бизге да уже бүт жүк ташуучулар келе баштады. Акырындап жолдо келе атышат. Биз даярбыз аларды тосконго. 23 жылдан бери биз улуттук оператор болуп чыгабыз. Мамлекеттик бажы инфраструктурасы бул Кыргызстан ичинде деп. Ал боюнча көбүнчө транзит боюнча.
Мисалы, товар кирди Кыргызстанга, дароо пломба илинет Кыргызстан ичине, аны кайсы жакка барып СВХ бүт жактардан чечилет. Чек арадан, бажыдан өткөн негизи товарлардын түрлөрү абдан көп да, бирок ошолорго жараша, ошолордун түрлөрүнө карата навигациялык пломбанын дагы бир айырмачылыктары, түрлөрү болобу же бардык товардын түрүнө бирдей гана навигациялык пломбалар колдонулабы? Бизде бул чечимди контролдук орган чыгарат. Бул мамлекеттик бажы кызматы же мамлекеттик салык кызматы. Чечимди чыгарат, бизден система жана техника болот. Айтсаңыздар, анда ушул жаңы киргизилип жаткан эрежелерге, талаптарга ылайык жүк ташуучулар алдын ала эмнелерди билиш керек, кандай маалыматтарды билиш керек? Алдын ала жүк ташуучулар өзү 3, жанакы Бактыгүл айым айтып кеткендей, 3 түр товарга илинет. Бул алкоголь, табак, анан санкцияга кирген товарлар. Бул биринчи этап. Пломба илүү программасы бул этап менен ишке ашырылат. Биринчи этапта азыр ЕЭП өлкөлөрүнүн ичинде ошол 3 товар тандалып алынган. Бул табак, алкоголь и санкцияланган товарлар. Ошол товарлар, например, мисалы, бизден чыккан алкоголь товарлары бизден бияктан илинип, анан мисалы Россияга бара турган болсо, Россияга чейин бул пломбаны биз илип жиберебиз. И Россия өлкөсүнөн бул пломбалар чечилип алынат. Бияктан чыккан алкоголь товары Россияга жеткенге чейин толук көзөмөлдө болот. Жана чек ара аймактарынан тезирээк өтүшүнө өбөлгө түзөт да. И кайсы жакта баратат, кайсы жакта токтоду, толук көрүнүп турат. Бул бизнес өкүлдөрүнө дагы чоң мүмкүнчүлүк, анткени бизнес өкүлдөрүнүн товарлары толук көзөмөлдө, коопсуздуу, жете турчу жайына жетет. Бул ошол навигациялык пломба ошого өбөлгө түзөт да. Эгерде мындай бир учур болуп калса да, жүк ташуучу унаасында дейле, жалаң гана сиздер айткандай алкоголдук ичимдиктер же тамекилер гана эмес, анын жарымында дагы бир башка жүктүн түрлөрү болсо, анда дагы ушул навигациялык пломба колдонулушу керекпи же? Колдонулушу керек, анткени товардын жарымы алкоголь болгондуктан, ал жакка тизмекке киргендиктен алкоголь ал жүккө илинет. Эми мүмкүн болсо дагы айтсаңыздар, эмне үчүн буларды жүк ташуучулар алышы керек? Кандай мындай бир пайдалуу жактары бар? Кимге пайдалуу келет бул? Бул навигациялык пломба биринчиден бизнес өкүлдөрүнө дагы жардам тиет, экинчиден мамлекеттик көзөмөлдөөчү органдарга дагы жардам тиет. Бизнес өкүлдөрүнө бул өзүнүн бияктан Кыргызстандан кетирген же Россиядан кетирген өзүнүн товары үчүн коопсуздукту камсыздайт. Орто жолдон ачып, орто жолдон уурдоо, анан ашыкча текшерүүнү алдын алат да. Ушул пломба илингенин көрүп, ашыкча текшерүү болбойт. Чек арадан. Анткени азыр көрүп атпайбызбы, чек арада ошо айдоочулар күндөп, түндөп турушат да. Ошол навигациялык пломбанын илиниши бул чек араны өтүү ылдамдыгын дагы тездетет. Ар бир күнгө турган күн бул транспорттук жоготуулар, бул айдоочунун айлык маянасы, бул ашыкча чыгым. Ошол груздун, товардын ээсине бул ашыкча чыгымды алып келет. Навигациялык пломбанын жардамы менен ошол дагы ашыкча чыгымды дагы жок кылууга болот да. Демек, навигациялык пломбаны орноткон жүк ташуучунун ээлерине бул убакытты да үнөмдөйт деп айтсак болот экен анда. Убакытты да үнөмдөйт. Азыр мына Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы өткөрмө бекеттерде топтолгон жүк ташуучу унаалардын кезеги көп эмеспи? Бул пломбаларды орноткондон кийин андай кезек азайышы мүмкүнбү? Именно ошол дал табак, жанагы айтып кеткендей алкоголь, анан акциздик санкциялык товарларга бул жанагы өзүнүн кезеги менен текшерүү жакка келгенде, чек арага келгенде казак тараптан болобу, орус тараптан болобу, бул пломба тургандыктан ашыкча текшерүү, документтин текшерүү болбойт да.
кошумчалап кетейин. Бизде ар бир өлкөдө СУР деген маалымат бар да. СУР анан коопсуздук маселени чече турган чечим чыгарышы мүмкүн да. СУРга кирип калып биз андай маалымат ала албайбыз, анткени ар бир өлкөдө өзүнүн СУР болот. Мисалы айдоочу же жүк ташуучу ушул СУРда болуп же коопсуздукка мындай так келтирген болсо, ошол себептен токтотуп текшериши мүмкүн. Ушундай маселеси бар да. Кечиресиздер, бизден теле көрүүчүлөрдөн суроолор келип атат, мүмкүн болсо окуп өтөйүн. Кытайдан ТНП күздөн бери чыкпай жатат. Россияга түз өтүп, мурдагыдай Кыргызстанга келип, растамошка болуп кайра кетеби же андай болбойбу? Ушул суроону жүк ташуучулар абдан күтүп атабыз дейт экен. Сиздерге тиешелүүбү? Бул суроо көбүнчө бажы органдарына тиешелүү. Биз тараптан Үстүртөн түшүнүп берсеңиздер болот. Үстүртөдөн түшүндүрүп кеткенде, Кытай тараптан кирген транзиттик жүк Россияга кете турган, бул жака келгенде, Кыргызстанга келгенде растамошка өтүп, процедураларын өтүп, кайра кетиши керек да. Сиздердин мынакей ачык акционердик коом ушул навигациялык пломбаларды жайылтуу боюнча улуттук оператор болуп тандалды. Иш баштоого даярсыздарбы? Тандоо кандай жүрдү негизи? Негизи бул Кыргыз Республикасында улуттук оператор катары ачык акционердик коом мамлекеттик бажы инфраструктурасы министрлер кабинетинин 27 август 2024 жылынан аныкталган. Бул бизге жаңылык эмес, кайталап кетейин, 2023 жылдан бери ички Кыргызстан боюнча көзөмөлдө жүрүп атат. Анткени ошондон 100% даярбыз. Системада даяр, техника даяр, адистер окуу өткөн. Азыр мына 11 февралдан баштап ушул пломбаны жүк ташуучу унааларга орнотуп баштадыңыздар да. Жалпы азыркы мына маалымат боюнча канча пломбаны орноттуңуздар? Азыр 11 февралда көчө күнү бизге бир пломба илинди. Анткени азыркы учурда биз Кыргызстан импорт Россияга же Белоруссияга аздыгынан себептүү 11 февраль күнү бир жүк ташуучу машина Россияга чыкты. Ошол жүк ташуучу машинага илдик. Бул пломба жөнүндө дагы сурагым келип жатат. Айтсаңыз, бул кубаты канча саатка жетет, канча күнгө жетет, анан салмагы кандай? Буларды айдоочулар кайсыл жерлерден ала алат, анан баасына бир көзөмөл болобу? Баасына. Бул навигациялык пломбада 15 000 миллиамперлик батарея орнотулган. Бул жарым саат сайын GPS данныйларды жиберип турат бизге. Бул 45 күнгө жетет. 45 күнгө суукта, ысыкта бардык тесттен өткөн эң жакшы пломбалардын бири. Биз атайын ошо көп Бактуулам айтып кеткендей 23 жылдан бери ушул эле пломбалардын кичинекейин колдонуп келебиз. Кичинекейин. Бул 23 жылды мындай айтканда 23 жылдан бери бизде тажрыйба көп да. Бул пломбалар бүт ысыктан, сууктан, торгарта жүрөт, минус 40-45 градуска чейин суукта чыдаган пломбалар. Экинчи сурооңузга каяктан ала алат? Бизге деген 4 сааттын ичинде контролдоочу органдан маалымат келет. Ушундай пунктта Россия тарапка жүк чыгып жатат депчи. 4 сааттын ичинде биздин операторлор барып, ушундай пломба менен барып илишип, муну активация кылып, анан жөнөтүшөт. Баасыначы кандай? Баасы канча сомдон болот? Бир көзөмөл барбы баасына? Же ар кайсы жерде баягы кымбаттап кетиши да мүмкүн да, баягы көзөмөл болбосо? Жок, бул бизде сайттарда бүт мамлекеттик салык кызматында, биздин сайтыбызда, мамлекеттик бажы инфраструктурасында бүт жерде тарифтер жазылган. Бул тарифтер 2026 жылы бою өзгөрүлбөйт. Антимонополия комитети менен макулдашуудан түзүлгөн бул тарифтер. Тарифтер бүт бардыгы бар, бүт 4 өлкө боюнча. Аны сайттан кирип gti.kg бүт
көрсөңүздөр болот. Мен дагы телегөрүүчүлөрдөн келген суроону окуйын. Навигационный пломба боюнча А точкадан Б точкага чейин акча төлөнөбү деп суроо узаткан экен. Бизде кандай бир эле жолу төлөнөт, мисалы бизден кетирели Кыргызстандан мисалы Беларуська барсын, Республика Беларусь. Бизден саналат, бизден илинүү, транзит Казакстан, транзит Россия, Орус Федерациясы, анан Республика Беларустан чечилет деп. Ошондо 4 тарифти бирге салып, бир жолу бир төлөйт Кыргызстандан. Ошо менен болду, башка төлөбөйт. То есть пломбаны илип беребиз, кетет жолго. Жолдон кетип, анан Республика Беларустан келгенде эчтеке төлөбөйт, транзитке да төлөбөйт. Республика Беларустан улуттук оператор келет өзү, пломбаны чечип, анан биз өзүбүз макулдашуу боюнча бизге пломбаны жөнөтүп коет. Мисалы бизден оператор мындай илип коет, анан ошондо бизден текшерүү башталат көзөмөлдө. Биз өзүбүз карайбыз. Андан кийин транзит Казакстанда өтүп баратканда, Казакстан менен Орус Федерациясы чоң мамлекет, анан аякта Казакстан өзү ошо текшерүү көзөмөлдөө үчүн, транзит үчүн акча алды да бизден, биринчи илип атканда. Ошон үчүн алар көзөмөлдөө өткөрөт. Полный мониторинг болот. Андан кийин Орус Федерациясына киргенде аяктан да толук текшерип, карап турат. Бирдемке болсо, дароо бизге сигнал берет, өздөрү да барат, бүт карайт, текшерет. Коопсуздук үчүн дагы да, айдоочу анан жүктүн коопсуздугун карашат. Ошондо Республика Беларуська жеткенде аяктан улуттук оператор бат эле келип эле чечип, бизге бүт уже көрүп турабыз сигналды, бүт баарын байкап турабыз, мына кетти, жетти ордуна, уже чечилип атат деп. Пломбанын ичинде GPS бар деп айтып жатпайсыздарбы? Ошол GPS-теги жүргүнчүнүн, айдоочунун локациясы, демек жүк жөнөтүүчүгө дагы, жүктү тосуп алуучу адамга дагы бардык маалда мындай бир белгилүү болот да? Жопор кетемби? Айтып өткөндөй, GPS жарым саат сайын өзү каякта тургандыгын бизге жиберип турат. Биз реалдуу убакытта биз, например, бизден Белоруссияга чейин кетип атпайбы жүк ташуучу машина. Бул жактан казактар да көрө алат ушул эле пломбаны. Биз, орус тарап и белорус тарап бир пломбаны 4 мамлекет көзөмөлдөйт. Анан реалдуу убакытта каякта кетип баратканы баарды көрүнүп турат да. Ушул эле пломба салык кызматы менен да иштешесиздерби? Бажы кызматы менен түздөн-түз иштешесиздер да? Албетте иштейбиз. Биз ошондо мамлекеттик бажы кызматы менен, анан мамлекеттик салык кызматы менен чогуу бир мейкиндигинде иштейбиз. Интеграция каралган. Пилоттук проект боюнча меморандум болгон бизде Казакстан Республикасы менен, анан бизден аркылуу 40га жакын жүк ташуу жөнөттүк. Ийгиликтүү өттү деп айтсам болот. Анткени бизде бүт бирге иштедик. Бардыгы ийгиликтүү өттү. Анан кийин мамлекеттик бажы кызматы жана мамлекеттик салык кызматы, анан биздин экономика жана коммерция министрлиги менен чогуу иштешкенибиз аябай жакшы өттү. Ийгиликтүү болот. Буюрса бул проект бизге дагы 100% жакшы өтөт деп ойлойм. Маалымат айтсаңыздар, маалымат үчүн ушул эле пломбанын мындай бир жасалмалуулуктан коргоочу элементтери барбы? Мүмкүн алдыда бир жасалмалуулугу чыгып кетпейби? Коопсуздугу кандай болот? Коопсуздугу боюнча бул шифрленген коддор менен коопсуздандырылган. Чет жактан буну хакердик бир кийлигишүүдөн бул алдын алат. Бул оор шифрлер менен коопсуздандырылган да. Анан груз жүк ташуучу машина бара жатып же четтен бир кийлигишүү болсо, же тросу кесилсе, же корпусу ачылса, же баягынан запорный элемент деп коет, запорный элементи ачылса, бизге дароо сигнал келет. Бул казактарга дагы сигнал келет. Дароо барып бияктан көзөмөлдөөчү органдар барып алдын алат да. Анткени бул коопсуздук аябай каралган.
Эрежени бузган жүк ташуучуларга кандай чаралар көрүлөт анда? Эрежени бузган жүк ташуучуларга бул эң чоң жаза бул биринчиден ашыкча текшерүү, ушул эреже бузгандарга ашыкча текшерүүнүн айынан ошол жерден көп күндөр көп күнгө калып текшерүүгө калып калышы мүмкүн, документтерин текшерип, ичиндеги товарларды түшүрүп текшерүүдөн өтүш мүмкүн. Анан экинчиден бул ошо жүк ташуучунун ишенимден чыгып калышы мүмкүн да. Анткени бул кооптуу жүк ташуучу деген бир тизмеге кирип калышы мүмкүн да. Баштапкы этапта мына сиздер эми жаңы иш баштап жатасыздар да, кандай коркунучтар бар, мындай коркунучтарды жеңүү үчүн кандай максаттарыңыздар бар? Коркунучтарды Бактыгүл айым айтып кеткендей, биз пилоттук проекттин алкагында 40 пломба жибердик. 40 пломба Россияга жибердик. Россиядан бизге келди, Белоруссиядан келди. Буюрса 40 пломба тең бара турган жерине түз барып, эч кандай жолдон бузулуп калбай, жолдон же бир сынып калбай жакшы барды. Пилоттук проект жакшы өттү. Алдыда дагы кандай болот, эми аны пломбанын ушундай тажрыйба көрсөтөт да. Бирок биздин тажрыйбабызда баягы андай кооптуу учурлар боло элек да. Мен суроону окуп өтөйүн анда. Ишкерлер өздөрү сатып береби же жүк ташуучу, айдоочу сатып алабы бул пломбаны деген экен да? Жок, биз мамлекеттик оператор тарабынан мындай 1200 пломба алынган. Буну биз орнотуп беребиз. Биз орнотуп, бунун биз илип берген жана транзиттик өлкөдөн Казакстанга өткөн үчүн анан чечүүчү тараптан ошол пломбаны колдонуп өтүү үчүн бизге бир сумма төлөнөт. Бул пломбаны сумманы төлөнөт. Тияктан Россия тарап чечип алгандан кийин бул Россия тарап кабыл алат. Россия тарап кабыл алып, кайра бул пломбаны Кыргызстанга жөнөтөт. Кыргызстанга жөнөтөт, биз бул пломбаны кайрадан башка жүк ташуучу машиналарга илип, кайра Россияга же Белоруссияга, Казакстанга жиберебиз. ЕЭПке мүчө мамлекеттердин ортосунда товар жүгүртүү азыр бир гана ошол автоунаа жолдору менен гана эмес, темир жолдор менен да жүргүзүлөт да. Алдыда бул темир жолдорго дагы колдонулабы? Албетте колдонулат. Бизде 9 станция бар. Ошо 9 станция боюнча бизге келет жүк ташуулар же жөнөтүлөт. Бизде мына ТЖ бул маалымат дагы эле сайтта бар. Кайсы жерден кетет бизде налоговый салык кызматы менен, кайсы жактан бажы кызматы боюнча кетет. Мына бизде Бишкек шаарында 2 станция бар. 3-чү станциясы Балыкчы шаарында. Анан Кара Балта, Кайынды, Беловодск, Шопоков, Кант Токмок шаарларында станциядан кетет бизде жүк ташуулар. Же келет. Мына 11 февралдан баштап товардын 3 түрүнө киргизилип баштады дедиңиздер, Жыл соңуна чейин дагы канча түрүнө киргизилиши мүмкүн? Жыл соңуна чейин бул ЕЭП мамлекеттеринин арасында келишимдин негизинде башка товарларга да илиниши мүмкүн. Биринчи этапта азыр 26-жылы божомол менен ушул 3 товарга илинет. Анан экинчи этап менен уже башка товарларга, мыла мобойка дейт, ушундай товарларга акырындап бунун саны көбөйөт. Анан этаптардын эң акырында уже бардык Кыргызстандан чыккан же Россиядан келген бардык жүктөр ушундай навигациялык пломбалардын көнөмөлүндө болот да. Ишкерлердин баягы чыгымдарына кандай таасир этет эми бул алдыда? Биз дагы биз анализ жүргүздүк. Бул пломбанын услугасына төлөнгөн акча бул мындай 1 килограммга бөлүп көрсөк, 1 килограмм товарга 1,5 сом кошулушу мүмкүн да. Ар бир товардын 1 килограммдын аркына 1,5 сом кошулушу мүмкүн. Бул андай көп таасир этпейт да. Анан дагы бир негизги суроо жаралып атат. Баягы жүк ташыган унаада ар кандай товар болушу мүмкүн да. Ал дагы маалыматтын коопсуздугу дагы негизги ролду ойнойт эмеспи? Бул коопсуздук дагы кантип каралат? Ошо ар бир пломбанын ичинде 256 мегабайт өзүнүн эмеси жыйнагы бар, памяти.
ошол жыйнакка ичинде эмне товар, анын коду бардыгы камтылат. Анын коопсуздугун ушул ЕЭП мүчөлөр 4 мамлекет, 5 мамлекет гана көрө алат. Анан жана көзөмөлдөөчү орган биз, анан ушу ЕЭП мүчөлөрдүн национальный операторлору жана алардын көзөмөлдөөчү органдары эле көрө алат. Бул мен өзүм айтып кеткендей оор шифрленген код менен сакталган коопсуздук. Убакыт бүтүп баратат, мүмкүн болсо кыскача жооп берсеңиздер. Азыр ушул ЕЭПке мүчө өлкөлөрдүн бажы тармактары аркылуу сиздерде ушул көзөмөлдөө боюнча, маалымат алуу боюнча бирдиктүү бир база бар, Бирдиктүү база бар. Биздин мамлекеттик оператордун 1205 кыска номери менен бизге кайрылса болот. Ал жакта 24/7 биздин адамдар отуруп, бардык жаралган суроолорго жүк ташуучу айдоочулар же ошол жүктүн ээси чалып суроолорун берип, жоопторун ала алышат. Рахмат. Бизге берилген убакыт соңуна чыкты. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биз бүгүнкү күн маек берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бул жолку эфирде жүк ташуудагы навигациялык пломбанын киргизилиши жөнүндө сүйлөштүк. Бизде конокто мамлекеттик бажы инфраструктурасы ачык акционердик коомунун аппарат жетекчиси Дастан Кубаталиев жана аталган ачык акционердик коомдун стратегиялык өнүгүү санариптештирүү башкармалыгынын IT аналитиги Бактыгүл Тилебалиева болду. Эфирде сиздер ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebooктагы баракчасынан көрө аласыздар. Берүүнү мен Бакберди Баязбеков алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.